Коррупцияга малынган дарыгерлер. Паракорлор менен күрөш кандай жүрүүдө? УКМК тарабынан 20-жылдын октябрынан 24-жылдын декабрына чейин саламаттыкты сактоо кызматкерлерине карата 43 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу азыр кыскача айтып беребиз, а сиздер каналга катталганды унутпаңыз. 23-жылы 14 февралда жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институтунун директору Таалайбек Кударбердиев кармалган. Ага берилген мүлктү ыйгарып алуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган. Ал эми 23-жылдын март айында улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Маанаев кармалган. Маанаев коррупциялык схемаларды уюштурган, мисалы кызматкерлерден акча чогулткан, тендерлерди артка кайтарып, ашыкчы мамлекеттик сатып алууларды жүргүзгөн жана дары-дармектерди жасалма эсептен чыгарып жүргөн. Башкы дарыгер өзүнүн кесиптештерине чыдагыс шарттарды түзүп, бейтаптардан акча талап кылууга мажбурлаган. Аудитордук текшерүүдө мамлекетке 40 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. 24-жылдын 1-августунда эне жана баланы коргоо улуттук борборунун нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Карачев кармалган. Ал оорулуу балдардын ата-энелеринен системалуу түрдө 2000 сомдон 30 000 сомго чейин акча алган деп айыпталды. 24-жылдын 4-октябрында улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаров кармалган. Бул дарыгерге системалуу түрдө пара алуу жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу боюнча айып тагылган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Кулназаровдун жана анын жакындары 2 миллион доллардан ашык мүлккө ээ. Бул анын жылына 400 000 сом расмий кирешесине туура келбейт. 25-жылдын 28 январында улуттук онкология жана гематология борборунун 37 жаштагы СМ аттуу айым дарыгери кармалган. Тергөөнүн маалыматы боюнча дарыгер бейтаптардан акысыз медициналык кызмат үчүн 2000 сомдон 20 000 сомго чейин акы алган. Анын кабинетинен бейтаптардан алынган 119 000 сом жана 100 доллар табылган. Бардык фактылар жашыруун камера менен жазылган, шектүү камакка алынып, тергөө иштери уланып жатат. Бир жума өтпөй, ошол эле улуттук онкология жана гематология борборунда 7 февралында УКМК тарабынан дары-дармектерди мыйзамсыз эсептен чыгаруу схемасы аныкталган. Химиотерапия бөлүмүнүн башчысы дагы бир дарыгер жана улук медайым биригип алышып, бюджеттен каралган дарыларды эсептеп чыгаруунун көлөмүн көбөйтүп, бейтаптарга мыйзамсыз сатышкан. Алар бардыгы Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинин 1-бөлүгүнүн коррупция негизинде камакка алынган. Ошентип 4 жылдын ичинде Саламаттык сактоо министрлигинин 18 дарыгери кармалып, мамлекетке 292 миллион сом кайтарылган. Ошондой эле 29 дарыгер ээлеген мамлекеттик кызматтарынан бошотулган.